Kettik. Barbardыктар урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге биз ушу көрсөтмөнү тартуулайбыз. Бул Кыргыз Республиканын натыйжалуу өнүмү үчүн жарандар кыймылы уюштуруп атат. Биз ушул негизи алгачкы ушу жарандардын, коомдордун, уюмдардын келечеги жөнүндө, ошолордун орду ролу кандай боюнча ошо башка мамлекеттик орган, жергиликтүү орган же башка уюмдар менен кызматташтаган деңгээли кандай деп биздин көрүүчүлөрүбүзгө биздин конокторду чакырдык. Чоң рахмат. Тааныштырып кетсем, оң жакта менде отурган Саякат Ильясова айым бул чүй аялдардын борборунун жетекчиси. Кийинки отурган биз Лейлектин алыстыктан келген коногубуз Чыңгыз Карымшаков. Бул юрист компаниянын жетекчиси болуп иштейт. Дагы бир жолу рахмат, саламатсыздар. Эми ушу мен биринчи берген ушу сиздин уюмуңуз жөнүндө биздин көрүүчүлөргө тааныштырып кетсеңер, эмне иш кылып келатасыңар деп баштап берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен чүй аялдар борборунун жетекчиси болом. Биздин уюм мындан 20 жыл мурун түзгөнбүз. Ошол кезде заманга жараша аялдардын көпчүлүгүнүн жумуштары жок, балдары менен үйдө отурган, кылаарга жумуштары жок болуп кыйналып турган аялдар 11 часов. Ушул чүй аялдар борборун түзүп, ошол кездеги аялдардын көйгөйүн, маселесин көтөрүп, өкмөт ошол жергиликтүү бийлик менен ошо иштешип, ошол аялдардын укугун коргоп баштаганбыз. Андан бери мына 20 жыл өттү. Биздин уюмдун негизги миссиясы ошол аялдар менен иштешүү, аялдардын деңгээлин көтөрүү, аялдардын потенциалын көтөрүп, коомдук иштерге активдүү катышуусуна көңүл тартуучу да. Анан заманга жараша биздин азыркы талаптарыбыз дагы, максаттарыбыз дагы өзгөрүп отурат. Биз андан кийин дайыма шайлоо өнөктүгүндө таза шайлоону өткөрүүгө катышабыз. Үйдөгү зордук, зомбулук көрүп аткан балдар, кары акартан адамдар, аялдардын укуктарын коргойбуз. Андан бөлөк ошол аялдарга жумуш ордун камсыз кылуу, өздөрү менен мындай өзүнө өзүнүн жардам берүү группалары ачылган да. Бул саясат, өкмөттүн саясаты болчу 2005-жылдарда. Ошондо бирин-бирин жардам кылуу группаларын ачып, аялдар өздөрүн өзү жумуш менен камсыз кылуу үчүн дагы биз бир топ нерселерди жасаганбыз. Ошондогу түзүлгөн группалар кичинекей цехтерди ачып, кийин чоң цехтерге айланып, азыр ишкер аялдарыбыз өзүнүн иштерин улантып жатышат. Демек кеңейген турбайт. Ооба, биздин ишибиз кеңейген. Биз жарандык коом бизде абдан жакшы өнүккөн деп эсептейм биздин Кыргызстанда. Жарандык коом канчалык жакшы күчтүү болсо, канчалык өнүксө, өлкө ошондой тез өнүгүүнүн ичинде болот. Ошол жарандык коом канчалык күчтүү болсо, биз мамлекеттик, укуктук мамлекетти курганга негизги шарт түзүлөт деп ойлойм. Бизде абдан күчтүү жарандык коомдор бар. Биз мынакей Роза Айтматова эжебиз жетектеген аялдарга жардам берүү борбору бар. Социалдык технологиялык агенттиги бар. Ошолор менен биз дайыма тыгыз байланышта иш кылып келебиз. Аялдардын арасында биз негизинен мындай граждандык, жарандык окутуу семинар, тренингдерди өткөрүп, ошол аялдардын потенциалын көтөрүп, жергиликтүү кеңештерге тартып, чечим кабыл алуучу органдарга көбүрөөк аялдарды тартууга көмөктөшүүгө аракет кылып келебиз. Рахмат, Саякат айым. Жакшы иштер демек кылып аткан турбайбы ошо. Чыңгыз мырза, өзүңүздүн уюмуңуз жөнүндө мындай тааныштырып маалымат берип кетсеңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин коомдук уюм юрист компания деп аталат.
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен кошо анан негизги биздин алып барып аткан ишмердүүлүгүбүз бул кен казуу тармагынын ачык айкындыгын демилгесин программасы. Ушул багытта иштеп жатабыз. Өзүңүзгө бергенде Бакин облусунда кен казуу тармагы ишканалар бар. Негизги продукция көмүр казып алышы, кварц. Ошондой эле Катамжай суу комбинаты иштеп аткан, Кайдаркен комбинат. Ушул багытта жарандардын негизги коомдук уюмдун биздин максатыбыз ушу жарандарга маалымат жеткирүү. Ушул багытта иштеп атабыз. Кийин ишканалар кен казуу тармагында иштеп аткан ишканалар салык төлөп атат. Салык жергиликтүү бюджет менен республикалык бюджетке кандай бөлүштүрүлөт, кандай салыктардын түрлөрү бар. Ушул багытта биз маалымат жеткирип атабыз. Андан тыш биз адам укугу багытта иштеп атабыз. Жергиликтүү органдар, мамлекеттик органдардын ортосунда, муниципалдык ишканалар ортосунда жарандардын үйүнө жеткирүү максатында площадкалар өткөзүп, соттук Мен дагы Чыңгыз мырза сизге суроо эттим. Ошо кандай деңгээлдери кандай? Ошо мындай жакшы ысык, орто же андай бир өзүңүз баа бере аласызбы? Мындак ошо орган, мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү бийликтер менен, же жана дөмөрчү уюмдар менен өзүңөр кандай баа бере аласыз? Мен ойлойм, жаман эмес. Акыркы айтсак ушу 5 жылдын мөөнөт ичинде деңгээли кичине өсүш бар. Жакшы жарандардын дагы көз карашы, акцизмдин өсүшү бар. Айтсак болот. Мисалы, мына ушунчалык ички, тышкы миграциянын жогору деңгээлде өсүшүнө карабастан, бирок мына жаштар бизде чет эл көйлөгүнө чыгып кетип атат. Бирок ошондой болсо дагы жер жерлерде ишканалар иштеп атат. Жаштар кандай болсо дагы аракеттенип, башка өлкөлөрдө иштеп, келип кайтып аткан. Демек орточобу же кандай? Же жакшыбы? Орточо деп айтсак. Орточо. Рахмат. Саяпат айым, айтыңызчы, сиз өзүңөр мына токмоктон келип атасыз. Дагы бир жолу рахмат айтам, ушу убактыңызды таап дегенде. Эми сиздерде кандай байланыш? Ошо жергиликтүү бийлик же башка мисалы дөмөрчү жана донорлук ошол уюмдар өзүңөр мамилелери кандай? Эми жергиликтүү уюмдар, жергиликтүү бийлик боюнча айта турган болсом, негизинен жергиликтүү өкмөт, жергиликтүү бийлик абдан түшүнүү менен эле кабыл алат. Ошол айылдагы, ошол аймактардагы өз ушундай коомдук уюмдар менен жакшынакай эле иш алып барганын аракетинде болушат. Бирок негизги Атамбаев, мурунку президент Атамбаевдин Грантаеда деп бир кыйкырып чыкканы, бир топ жергиликтүү уюмдар менен, жергиликтүү коомдук уюмдар менен жергиликтүү бийликтин ортосуна бир топ кедерги тийгизип кетти деп ойлойм. Анан баары бир жергиликтүү бийлик коомдук уюмдарсыз, ошол эле жергиликтүү активдүү жарандарсыз иш алып бара албайт. Аны түшүнгөн жетекчилер жакшынакай эле түшүнүү менен кабыл алып, биргеликте иш чараларды өткөрүп, проекттерди жазып, ошол проекттерди ишке ашырып келатат. Кээ бир түшүнбөгөн жетекчилер ошо өйдө жакты карап, кокустан мага кандайдыр бир кедергиси тийип калабы ишимен
ишиме дегенсип тоскоолдуктарды кылган учурлар кездешип калып жүрдү. Айрыкча мектептин директорлори эмнегедир абдан коркуу менен мамиле кылып калышты. Ошол Атамбаевден кийин. Анан эми негизинен оңолотко деген ойдомун. Ортого эми же кандай? Жакшы деп деле айтсак болот. Жакшы деп айтсак болот. Ортодон жок болот. Да. Мисалы биз Бишкек аялдар борбору жетекчиси Гүлнар Айтбаева айым менен чогуу бир топ ушул Бишкек шаарында Чүй областы боюнча бир топ иш-чараларды аткарып жүрөбүз. Бишкек аялдар борборунун базасында абдан чоң библиотека бар. Ал библиотеканын абоненттери 500 кишиден ашык. Ошол аялдардын айрыкча бул Бишкекте ички миграция менен келген аялдар, балдардын көйгөйлөрү абдан чоң. Көбүнчө пособие ала алышпайт, же жумуштары жок. Ошолорду жумушка орноштуруу боюнча, пособие алып берүү боюнча себеби деген пропискалары жок, же документтери жок балдардын, ушундай бир көп көйгөйлөр бар. Ошол маселелерди чечүүгө биз абдан чоң көмөктөрдү көргөзүп турабыз. Биз эми донорлор менен майда проекттер менен ошо тренинг, семинарларды өткөрүү, жарандык окутууга майда гранттарды жазып, ошолорду алабыз. Көбүнчө рахмат, биздин көп каражатыбызды өзүбүз каражаттайбыз. Анан кийин ишкер айымдар, кээ бир ишкер жарандарыбыз жардам беришет. Абдан ушул моменттен пайдаланып абдан чоң рахмат айтып кетким келет. Биздин максат негизинен чоң гранттарды алып, чоң иштерди аткаруу эмес. Биз негизинен ошо жергиликтүү бийликке колдон келишинче жардам кылып, Чүй району боюнча Токмок шаары, Бишкек, анан ошол Чүй областы боюнча, жалпы Чүй областы боюнча өзүбүздүн колубуздан келген иш-аракеттерди жүргүзүп келебиз. Кандай бийлик келбесин, кимдер гана болбосун, бизди колдосо дагы, колдобосо дагы, жакшы көрсө, жаман көрсө дагы тил табышып ишибизди алдыга жылдырганга аракет кылабыз. Рахмат, Чыңгыз мырза. Айтыңызчы, мына ошо жана айтып кеттиңер, негизде ошо талап болуп атат да сиздин жумуш боюнча мындай айтканда юридикалык жардам берет экенсиңер, ошо жарандарга кандай бир максаттары болот, кандай бир жанагы мониторинг жүргүзөт экенсиңер. Эми ошолордун арасынан өзүңөр жетишкен, мактанганга бир-эки ошо мисалдарды айтып бере аласызбы? Эмне ишиңерди мындай ийгиликтүү натыйжалуу өттү деп. Жакшы жыйынтыктарга эгер буун бура турган болсок, мен негизи коллега эжеге кошуламын. Сөзсүз ушуну белгилөөбүз керек. Жарандык коом менен жергиликтүү бийликтин ортосунда акыркы мезгилде бир топ жакшырды, мамиле деңгээли жарандык коом бийликтин ортосунда баарлашыбыз жакшы. Кандай болсо дагы шарттарды түзүп берүүгө аракети бар. Жергиликтүү бийликтер азыр жаңы жергиликтүү бийликтердин башчылары, өлкөдүн башчылары элге жарандык коомго жакыныраак иштөөгө аракети бар, үмүтү бар. Ушундай ниет жасап атат. Биз ошондой сезимим бар. Мурункусуга карата. Азыр бирок биздин ошо Баткен облусунун айта турсак, баары бир жетишсиздиги орточо деп белгилесек болот. Ошо сиздин уюмуңуздагы мындай салымдык ошо бир мисалы көйгөйдү чечтик деген бир мисалды айта аласызбы? Биздин көйгөйлөр мисалы эки мисалдан белгилесек, ана мен жогоруда айткандай, кен тармагында иштеген ишканаларда бизден буга чейин мындай вертикалдык жактан көйгөйлөрдү айта турган болсок, мына балдардын жаш өспүрүмдүн укугу 18 жашка мисалы жашына жетпестен мындай эксплуатациялоо деп коет. Балдарды жумуш
бор уур тармагы бул жерде өзү шахталардын ошол жердин астына түшүп Demek balдар иштейт ошо шахталарда. ошол жерде биз бөгөт коюуга биз ошол жерге көп коңгуроо кабыл атабыз ошо балдарды мисалы ошол жерде жолуп коюш керек жергиликтүү бийликтерге өзү ушундай сунуш түзүп атабыз негизи коргоо органдарга кайрылуу жасап атабыз же коргоо атайын институттор бар Эми ошону чечип койдуңарбы? Чечилип калды. Шахтага иштеп атабы же балдар? Же иштеген жок? азыр кескен турда азайды ушул бул дагы көйгөй болуп атат бирок кескен турда чечилип атат. Анткени мен маани беришкен балдарды мындай жумушка өзгөчө оор жана тармакта иштегенге тыюу салыш керек. Бул анан зыяндуу да, ден соолугуна балдардын да зыян алып келет. Ошондуктан анан бул биздин мыйзамдарга дагы туура келбейт. Эми жергиликтүү бийлик эмне андай ошо ишти алып барат? Бул жерде контроль, көзөмөл төбө. Жок, эми ошонун баары жергиликтүү бийлик моюнда да. Же өкмөттүн бийлигинде. Жергиликтүү бийликтин ошол эле кен казган ишканаларындагы администрациялардын мойнунда булар сөзсүз жоопкерчилиги болуш керек. Жергиликтүү контролдук атайын эмелер, мисалы экотехинспекция bizde бар. Жергиликтүү мына регионалдык акыйкатчынын өзү өкүлчүлүктөр бар. Буларга биз дагы коңгуроо уруп атабыз. Бирок акыйкатчы институту филиалы Баткен облусунда мисалы да булардын бир дагы минусу бар. Дайыма ушул өздөрүнүн бюджетине шилтеме кылып, биз ушул региондорго, алыскы региондорго, райондорго адистерди ар кайсы учурда жөнөтө албайт да. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм жергиликтүү мындай коммерциялык эмес уюмдардын ролу өзгөчө. Анткени биз мындай партнер катары көмөктөшүп ушундай жардам беребиз. Акыйкатчы институту сыяктуу башка мисалы прокуратура булар өзү түздөн түз функциясы да адамды коркуп максатта иштеш керек, мыйзамдарды көзөмөлгө алыш керек. Балдардын кодекси кандай аткарылып атат? Себеби ушул мыйзамдарга жараша нормаларга жараша буларга тыюу салынган. Ошол эле кен казуу тармактардын ишканаларга өспүрүм балдардын ушул жерде ушул тармагынан ишти жумуш бергенге тыюу салынган. Мындай айтканда коңгуроо кагып жана көйгөйлөрдү мыйзам бузуу боюнча жол бербегенге иштеп аткан турбайсыңарбы? Ушул жерге ушул көйгөйлөргө реакция жасап атат. Бирок жеткириш керек, айтыш керек. Эми ал маселени дайыма ушундай площадкаларда диалог түзүлүп, тийиштүү жооптуу кызматкерлер, жетекчилерди, ошол эле ишканалардын жетекчилердин администрациялык профсоюздарга айтып атабыз. Ушул сыяктуу биздин эми колдон келгенче биз жумуш аткарып атат ушул. Ошо уюмуңуздардын жөмөрчүлөр барбы? Жана колдоп андай бир Бизде азыр каражат маселеси дагы болуп атат. Демөкчү программа буга чейин кен казуу тармагы ачык айкындыгын программа иштеп келип аткан, бирок бул программа жабылган азыр делеге каршы. Анан эмне кылабыз анда? Силер кандай кайсы каржылоо менен Биз иштейсиз? азыр өзүбүздүн күчү менен, өзүбүздүн мисалы членский взностор деген бар. Же кандайдыр башка Булактар. дагы белгилебесек, сетевой программаларды бар. Аларга дагы биз кошулуп, мындай ушундай башка бир улуттук мындай коалиция бизде жаратып коюп, кен казуу тармагынын ачык айкындыгы үчүн атайын коалиция түзүлгөн. Ушул жерде дагы 17 уюмдан ашуу коммерциялык уюмдар кирген. Ушул коалициянын дагы маалымат жактан жардам берип, ресурстар бирок бул программа дагы жакшы аякталып, биз азыркы учурга чейин бул маалымат менен
жетишип атабыз. Мындай коркунуч жокпу? Эгерде каржылар булактары жок болуп калса, азыр биз мисалы көбүнчөсү батыштан келип атпайбы ошо каржылар чаган. Алар каржылабай койсо анда балдардын тагдыры эмне болот? Жанагындай зыян ишканаларда иштегенде аны ким карайт? Силер карайсыңарбы же кандай болот ошо? Жок, бул программа эми негизи кандай багытта жардам берген, маалымат таратуу жактан жайылышына жардам берген. Буклет, мисалы, брошюралар, мындай жаңы башка информациялык маалыматтык мындай материалдарды чыгарууга жардамдашканда, канцтоварлар мисалы, алыскы район айыл өкмөттөргө мисалы ушу жерге транспорттук жактан ошол эле байланыш связь менен интернет сыяктуу бул дагы ресурстарда. Эгер сиз мана сурап атасыз, эгер программа ушул ресурстарды бөлсө, каржы болсо бүтүп калса кандай рисктер бар да, угрозалар бар. Угрозалар негизи рисктер кемчилиги болуп, ошо маалымат Негизи маалымат укук коргоо максатында, мисалы, ошол эле балдарды же мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды бул жерде көп эле ресурстар керек жок. Болгон ошол жерде адам ресурсу көбүрөөк салым кошулуш керек. Көбүрөөк ошол укук коргоо органдары менен ошол эле жергиликтүү бийликтер менен жооптуу кызматкерлер менен контролдук функциясы бар органдар менен баарлашып ошолор менен иштеш керек. Диалог түзүш керек, площадка түзүш керек. Булардын андай өздөрүнүн тегерек же башка бир баарлашууга түзгөн площадкаларга чакыртып, өзүбүздүн целевая аудитория бар, бенефициарлар булар менен чогуу отуруп, ушундай көйгөй кандай маселелер бар, кандай чечүү жолдору бар, кандай ушул кырдаалдан кандай чыксак болот деп, анан чогуу эгер биз бир гана өзүбүз мындай жалгыз бир одиночку эме чече албайбыз да. Ошондуктан мындай диалогдуу площадка сөзсүз түрдө салым кошкон нерсе. Рахмат. Саяпаттай сиз эмне менен мактана аласыз? Биздики ошол жанагы жогоруда айтып өткөндөй, Бишкек аялдар борбору менен бирдикте чүй областы боюнча ошо аялдардын деңгээлин, аялдардын потенциалын көтөрүү, үй бүлөдөгү зордук зомбулукка кандай каршы күрөшүү боюнча окутуу тренингдерди өтүү, мындай жарандык окутуу менен аракеттенебиз. Ошондой эле ошол мамлекеттик уюмдардын иштерин мониторинг кылабыз. Кээ бирине жагат, кээ бирлерине жакпайт, но тем не менее биз мэрия, Бишкектин мэриясы менен Токмоктун мэриясы, Чүй районунун акимчилиги, айыл өкмөттөрү менен ар кандай анкеталарды өзүбүз түзүп, анан бир иш-чараларды уюштуруп, аларды кошо чакырып, мындай деңгээлди, элди информация, консультация берип, элдин айрыкча аялдардын деңгээлин көтөргөндүн аракетин кылабыз, мониторингдерди жүргүзөбүз, майда проекттерди жасабыз. Өткөн кезде проекттерибиз өтүп калат, өтпөсө биз өзүбүз каржылап ишибизди улантабыз. Мындай айтканда программага жабылбай турбайбы? Жок, Чыңгыз мырза деле мисалы ошо балдарды карай берип турбайсыңарбы? Башка торуктуулук деңгээли карманганга аракеттенебиз да, өз күчүбүз менен. Финансовый устойчивость деп коет да, уюмдун стратегиясы бар. Ошо кандайдыр өзүбүздүн ресурстар менен партнерлор менен ошол жарандык коомдорду деген жөн эле адамдар түзбөйт. Ошол өзүнүн болуп аткан тегерегиндеги ар кандай кемчиликтерге кайдыгер карай албаган, ар кандай көйгөй маселелерди чечкенге жардам бергиси келген жарандарыбыз бар да, активдүү жарандар. Ошолор түзөт коомдук уюмдарды. Коомдук уюмдарды түзүп, ар кандай бир кыймылдарды түзүп алып, чуркап ошол өкмөткө, жергиликтүү бийликке жардам кылып аткан адамдарыбыз көп да.
бизде эмнебиз менен сыймыктанабыз, биз ушу күчтүү жарандык коомубуз менен сыймыктансак болот. Мындай жана каржылабаса барбы мындай коркунуч? Биз мына 20 жылдан бери каржыланган учурда каржыланып, каржыланбаган учурда 3 жыл, 5 жылда каржыланбай деле калган учурлар болду. Бирок баарын өткөнбүз. Тем не менее токтогон жокпуз. Биздин негизги партнерлорубуз Лига защитников детей, балдар коргоо, Назгүл Турдубекова, жана санап өткөндөй биякта чоңураак партнерлорубуз бар. Бишкекте ошо Бишкек айылдар борбору, ошол эле биз региондо, мен эми региондо болуп атам да. Ошол эле регионалдык коомдук уюмдар бар, бири-бирибизди абдан колдоп, бири-бирибизге жардам берип, ар кандай иш-чараларды бирдикте өткөргөнгө аракет кылабыз. Мен дагы сизге суроо берет элем. Эми ошо кылып аткандар мындай кемчиликтериңерди айта аласыңбы? Эмне болбой калды, натыйжалуу болбой калды, анча деңгээлге болбой калды деген мындай суроо да. Натыйжалуу болбой калды деп айтат элем, эгерде биз ошол жергиликтүү бийлик менен тил табыша албай, анан бир ишти кулатып алган болсок, чоң бир ишти. Мен өзүмдүн организациям жөнүндө, анан ушул Бишкек айылдары борбору менен биз абдан тыгыз байланышта иш жүргүзгөндүктөн, ошол Бишкек айылдар борбору жөнүндө айткым келет. Биз колубуздан келген ишти аягына чейин чыгаргандын аракетин кылабыз. Анын үчүн ар кандай проектилерибизди өтүп, ошол проектилерибиз менен отчет бергенде биздин донорлор абдан туура кабыл алып, биздин отчетторду жактырып, ал в основном биздики окутуу менен аракеттенебиз да. Элдиге информация берип, консультация берип, анан окутуп, деңгээлин көтөрүү менен. Айтыңызчы, мына ошо жана өзгөчө аялдар, кыз келин зомбулуктар алынат, ошо токтолуп калдымы? Силердин жумушуңар ошо? Эми токтолуп калган жок, бул пандемия көргөздү. Токтолуп калды деген айткандан алысмын, бирок күчөдү. Эми бул жалпы тенденция, биздин коомдун жалпы тенденциясы деп ойлосок болот. Бирок көп нерсени предупреждать этип, алдын алып койгонго дагы чоң салым коштук деп эсептейм. Чыңгыз мырза, айтыңызчы, сиздерде эмне бир мындай болобу, мындай мону мындан да жакшыраак болмок эле деп, ошондой бир сезимдер барбы? Ошо проект долбоорлорду ишке ашырып бүткөндөн кийин мындай кылсам эле деген болобу? Биз мына акыркы жылдарда өзгөчө бир үмүтүбүз бар. Негизги мына себеп жалгыз мансабы, ошол эле өкмөттүк уюмдар жалгыз мындай в одиночку, жалгызынан жекече тарапка кытай иштөөгө кыйын. Ошондуктан мен дайым эле ушундай позицияда турман, ушу мындай коалициялык түрүндө жамандык улуттук деңгээлде регионалдык жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдар менен биргелешип иштегенге жакшы болмок да. Мындай меморандум менен мындай платформа түзүп жеңил болмок да. Ошол эле регионалдык жергиликтүү деңгээлде жарандардын өзүнүн аудиториянын мындай муктаж болгон жарандарды көмөгүн чечкенге жалгыз гана чече албайт экен. Ошондуктан мына коалиция эмес, ушу коалициялык сетевой түрүндө программа менен иштегенге ошол жерде натыйжалуу иш-чаралар чечилет. Ошондой берилет. Ошол позицияда ошол иш-чараларды ушундай деңгээлде түзсөк жакшы болот. Мен дагы жалпы акыркы суроолор болуп атат. Негизи биз ушул коммерциялык эмес уюмдарды, ошо чет өлкөдөн келген дөмөрчүлөр,
мындай айтканда ресурстар берип жардам беришет да, каржылап жана мисалы көбүнчөсү ушу биз угуп калабыз массалык каражаттарда кандай бир ойлорду туура эмес имиджди буруп койгон жана сиз айтып кеткендей эле булар грант же жана башка ошонун баары эле мамлекетте иштегендер ишеним жок болуп атат да. Мен жанагы башында айткан ошо ишеним ошондой массалык каражаттар бирөө күнөөлөп ошондо жанагындай силер баягы чалгынчылар же ошондой кандай бир мыйзамдар чыгарып атса анан жараткуу каршы чыгып атса адам укугу боюнча баягы коргойбуз деп ошол эле мисалы адам укукта жок бул батыштан келген деп жана жана түшүнбөстүктөр болуп атпайбы мисалы зомбулук гендер жактан да зомбулук болот ошолорду келип кыргыз мамлекетте ошо токтотолу десек жок силер мамлекетке каршы чыгып атасыңар силер мына ошо акчаны алып силер керек болсо чалгынчыларыңар деп канча биз ошо жогорку кеңешчиде деле долбоорлор чыгарып атат да. Анан ошолор кандай таасир берет силердин жанагы мамлекеттик орган менен же жергиликтүү бийлик менен жана айтып кеттиңиз ооба ошо таасири ошондой биздин журналисттер дагы ошондой атайын провокацияга маалыматтарды коюп кандай оюңар? Эми ишеним жөнүндө сүйлөй турган болсок, азыр бийликке ким ишенет? Бийлик менен элдин жарандык коомдун ортосундагы ажырым мындайча айтканда кетти, сүңгүп кетти, аяк башы билинбей турган кез. Ошол эле убакта ошол жарандык коомдун жардамы менен бийлик көп маселелерин чечип атат да. Ошон үчүн бийлик өзүн өзү мен кайрылат элем бийлик органдарына өзүнүн элине өздөрүн карама каршы коюп, анан булар грант агенттерди, булар гранттар кимдер алып атат? Бийлик алып атат, өкмөт алып атат гранттарды, кредиттерди алып атат, кайсынысы каяка жоголгону билинбей калып атат. Биринчи иретте ушул ишенимди бийлик өздөрү жоготуп алды деп ойлойм да. Сиздерде ошо жергиликтүү ошо жана айтып кетпедиңизби, жана барлашкан, байлашкандардын немесин айтып кетпедиңизби? Демек бул мындай таасири жаман болуп болуш керек. Таасири президент кыйкырып турган кезде, кыйкырып чыкканда, Атамбаев кыйкырып чыкканда дагы кайталап коеюн. Ошол кезде дароо билинди. Бийликтин мамилеси жарандык коомго, коомдук уюмдарга кылган мамилеси билинди, сезилди. Андан кийин баары бир эле активдүү жарандарыбыз бар, гранттарды жазып, проекттерди жазып, ишке ашырып, аны көрүп атат да. Көз менен көрүп турат да ошол эле жергиликтүү бийлик. Айрыкча мына Министерство труда социального развития, социалдык заказ бар. Ошол социалдык заказды негизинен жарандык уюмдар, коомдук уюмдар ишке ашырат. Ошолорду көрүп турат да. Ошондой эле Америка посольствосунун департаменти дагы көптөгөн мындай майда проекттерди каржылайт. Ошолордун жыйынтыгын жергиликтүү бийликтер көрүп тургандан кийин жергиликтүү жерлерде, айрыкча биздин Чүй Токмок, Чүй областы боюнча айталам, Бишкек боюнча айталам, мамиле өзгөрдү. Негизи ошондой болуп атат, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетейин, биз Кыргыз Республиканын натыйжалуу өнүгүү үчүн жарандык кыймылдын мүчөлөрү, мен оң жакта отурган сизге дагы бир чоң рахмат. Токмокто иштеген аялдар, Чүй аялдардын борборунун директору Саяпат Ильясова, кийин Лейлектен келген компания